Мен эжекелерден сурандым, балдарды тупой, эшек, чочкон, маңка дебегиле. Эгерде гений баланы тандап алып туруп, сен эшексиң, тупойсуң десең, 10 жыл айтсаң, 11 жыл айтат. Эжеке, мен билем, мен эшекмин, болду, мындан ары билип жүрөм деп. Подсознанияны талкалап коесуң. Жаманды жакшы дей берсең, ал дагы өнүгүп кетет. Ушул боюнча бир окуя айтайын, ошо менен жыйынтыктайын. Бир адам 100 кишини өлтүрүп койду. Ошону сот кармайт дагы, милициялар кармайт дагы, сотко өткөзүп берет. Анан сот болуп атат. Сот болуп аткан мезгилде прокурор айтат, муну атыш керек, муну асыш керек, мындан жакшылык чыкпайт. Бул акмак адам канча адамдын канына забын болду, канча баланы ыйлатты, канча аялды жесир кылды. Бир эле жол бар, атыш керек, асыш керек, кыйнап өлтүрүш керек. Бул өлүмгө гана татыктуу деп. Анан адвокатка сөз берилди, адвокат деген ал киши өлтүрөбү, бир башка күнөө кылабы, аны акташ керек. Кантип актаганын билесиңерби? Ал мынтип актаган эмес экен. Менин айыпкеримдин күнөөсү жок, бул жакшы адам, адашып өлтүрүп алган деген жок да. Ал мындай кылыптыр, сотто карап тур дагы, ассалому алейкум, ардактуу сотторум. Барсыңарбы менин кымбат сотторум? Менин даңктуу сотторум, менин нарктуу сотторум, илимдүү сотторум, билимдүү сотторум, жыттуу сотторум, куттуу сотторум, эчтүү сотторум, тектүү сотторум, адилеттүү сотторум, калыс сотторум, даражасы бийик сотторум, баталган сотторум, элге кызмат кылып аткан сотторум, менин гумандуу сотторум деген сот туруптур. Деге сен баштайсың, баштабайсың, сүйлөбөйсүңбү? Ойтонун дабдырабай деген экен, мындай сотто карап тур дагы. Сиз мени эмне урушуп атасыз дептир. Айтыңызчы, мен сизге бир жаман сөз айттымбы дептир. Мен сизге айткан сөздөрдү аялыма да айта элекмин дептир. Эң сонун сөздөрдү даярдап келгенмин дептир. Куттуу сотторум, жыттуу сотторум, мечтүү сотторум, тектүү сотторум, нарктуу сотторум, барктуу сотторум, илимдүү, билимдүү сотторум, берекелүү сотторум, даражасы бийик сотторум. Эң сонун сөздөрдү айтып атсам, сиздин мага берген жообуңуз ошол, мени дабдыр дедиңиз, келесо дедиңиз, акмак дедиңиз, сөздү баштада уруштуңуз дептир. Жалаң жакшы сөз айтсам, ошо жакшы сөз укканга сиздин 2 мүнөт сабырыңыз жеткен жок дептир. 2 мүнөттө мага жакшылыкка жамандык менен жооп бердиңиз. А бул байкуш деп киши өлтүргөндө айтыптыр. Өмүрүндө мындай сөздөн бирди укпаптыр дептир. Муну уккан сөздөрү эшек, чочко, жырткыч, акмак, тупой, адам болбойсуң, сен айвансың деген сөздөрдү угуп жүрүп, анан жакшы сөз уккан сиз мага жамандык кылдыңыз дептир. Анан бул киши өлтүрбөй, мен киши өлтүрөм дептир. Эгерде бул уккан сөздөрдү сиз укканда 1000 кишини өлтүрөт болсуңуз деп туруп актап кеткен экен. Чындап эле, ушул жерде балдар турат. Сен акмаксың, сенен адам чыкпайт, качан оңолосуң десең, оңолуп кетпей, ишенип койгула ошого. Мен Японияда жүргөндө, Ропко деген тоо бар эле, 800 метр бийик тоо эле. Ошол тоону карап отуруп, бир жолу мындай сөөмөйүмдү көзүмө алсам, менин сөөмөйүм тоону тосуп калды. Карагыла, силер көрүнбөй калыңар азыр. Ошондо бир жыйынтыкка келгем. Адамдын жакшы жагы сөөмөйдөй, жаман жагы тоодой болсо, сөөмөйдөй жакшы жагын көрө берсең, тоодой жаман жагы көрүнбөй калат. Ар бир баланын жакшы жактары бар, ошону тапкыла. Анткени сен жамансың деп берсе, кыргызда бир аябай сонун сөз бар. Кыргыздын сөздөрү укмуш да. Укмуш сөздөр бар кыргыздынчы. Карагыла, айта берсең дейт, бет катуу болот, ура берсең эт катуу болот дейт. Баланы жаман дей берсең, бир күн уялат, экинчи күн уялат, үчүнчү күнү ага баары бир. Төртүнчү күнү эжеке мени жакшы болсоң деле жаман деп атат, бир жамандык кылып сөзүнө татып коеюнчу дейт да. Ошон үчүн баланы мактагыла. Эшек дегендин ордуна Исхак Разаков дегиле. Жираф дегендин, Сөлдөк дегендин ордуна Айтматов дегиле. Коркок деген ордуна Баатыр дегиле, Гагарин дегиле, Стив Джобс дегиле, Сахаба дегиле, Касымалы Жантөшев дегиле. Ошон үчүн араңарда Кудай буйрса, өтө мыкты уул кыздар турат. Кыргызстандын келечеги силерсиңер. Кыргызстандын 25 жылдан келечеги кандай болот десем, силерди көрсөтөм. Китепке кызыккан балдар пайда болду, мээримдүү балдар пайда болду, ыймандуу балдар пайда болду. Кээде улуулар айтат, азыркы жаштар мурдагыдай болбой калды деп. Туура мурдагыдай болбой калды. Мурдагыдай арак ичпей калды булар. Мурдагыдай көчөнү таптап турбай калды. Ошон үчүн максатыңарга жетемизге жылгыла. Кан да айланат, асмандагы жылдыздар да айланат, адам да айланат. Ордунда турган адам өспөйт. Ордунда турган суу дагы сасып, сазга айланып кетет. Эмне үчүн Исхак болду? Түркияга барып келди. Ушинтип кыдырып жүрөт, кыймылдап жүрөт. Кече китеп топтогон балдарда жатып алып топтогон жакта дыкындыш, алматпыш, озматыш деп турабы? Алар элди кыдырды, бирөөгө жаман көрүндү, эштерди тыкылдатты. А дегенде бербегендер болду. Анан барып улам бере баштады. Коштөбө деген айыл 1000 жан китеп топтоду, азыр 600 колдо экен. 11ге чейин түнкү саат китеп окуп атыптыр. Эми китеп окуш боюнча айылдар ортосунда жарыш болот. Мен көрөм.
2000 адам жашаган Кош Төбө алдык өтөбү же баш айгы 19 километр болгон Кара Дарыя алдык өтөбү? Мен ишенем силер жеңесиңер. Келечегиңер кең болсун, өткөн калатына тең болсун. Жакшылыкта жарышалы, жамандыкта бирибизди токтотолу. Кыргызстандын келечеги силерсиңер, оомат силерсиңер, дөөлөт силерсиңер. Карагыла көздөрү күйүп турат. Көзүңөр күйүп, оозуңардан от, мурдуңардан түтүн чыгып атат. Бизден анча чыккан жок. Карагыла Айтматов өтүп кетти, башка Айтматов азырынча чыга элек. Бирок бир учур келет, Айтматовдор катары миң деген Айтматовдор чыгат. Кимдин арасынан? Силердин араңардан. Ошон үчүн акылга инвестиция кылгыла, илимге инвестиция кылгыла, улардын батасын алгыла, жылдыз болуп жангыла.